Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 24 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкектеги парадда С-300 зениттик ракеталык комплекстери көрсөтүлөт. 8 майда өтө турган Бишкектеги парадда С-300 зениттик ракеталык комплекстери көрсөтүлөт. Маалыматтык коргоо министрлигинен тастыкташты. Парадка даярдык токмокто өтүп жатат. Видеодон С-300 зениттик ракеталык комплексин жана С-125 БМ Алебарда ракетасын көрүүгө болот. С-300 орто аралыктагы зениттик ракеталык комплекс ал абадан коргонуудагы эң күчтүү системалардын катарына кирет. Эске салсак, былтыр куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Руслан Мухамбетов аталган комплекстер Россиядан келерин кабарлаган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Боом Капчык айында таш түшүрүлүп, жол жарым жартылай жабылат. 28-30 апрель күндөрү Бишкек Нарын-Тору-Картына жолунун 131-чакырымында Боом Капчык айынын аймагында кооптуу таштарды чүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасы билдирди. Таш чүрүү күндүз саат 9:00дөн 15:00га чейин жүргүзүлүп, жол унаалар үчүн жарым жартылай жабылат. Жол тазаланган учурда унаалар бир тилке менен өткөрүлөт. Аталган ишкана айдоочулардан сапарды алдын ала пландап коюуну суранды. Садыр Жапаров Индиядагы теракттан каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Индиянын премьер-министри Нарендра Модиге Пахалгам шаарында болгон теракттан улам каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Пахалгам шаарындагы террордук акттын кесепетинен көптөгөн күнөөсүз адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул кылмыш эч кандай актоого жатпайт жана анын уюштуруучулары менен аткаруучулары тиешелүү жазага тартылышы керек деп эсептейбиз. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнүн жана жакындарынын аза кайгыларын тең бөлүшүп көңүл айтам. Жабыр тарткан жана жаракат алган адамдардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп билдирген өлкө башчы көңүл айтуу телеграммасында. 22 апрелде Индиянын туристик шаары Пахалгамда теракт болуп, кеминде 26 адам каза болду. Deutsche Welle медиасынын маалыматында каза болгондордун көпчүлүгү туристтер болгон. Быйыл Сүлүктүдө 2 ири көмүргени ачылат. Облустагы өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, биринчиси Улин Групп ЖЧКсына таанып, көмүргени ишкана жылына 1 миллион тонна көмүр казып, 300 адам жумуш менен камсыз болмокчу. Экинчиген Мурас 1 ЖЧКсына тиешелүү кубаттуулугу жылына 800 тонна, ишкананын курулушуна 9 миллион сом жумшалган. Белгилей кетсек, 2025 жылдын аягына чейин Баткен облусунда 13 ири өнөр жай ишканасынын ачылышы күтүлүүдө. Эл өкүлү Камчыбек Ташиевди Кыргызстандын баатыры деп атады. 23 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында эл өкүлү Камила Талиева УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Кыргызстандын баатыры деп атады. Өткөн жумада өлкө үчүн маанилүү окуя болду. Камчыбек Ташиев Баткен облусуна барып, элге дем берип, чек ара сызыгы такталып баштаганын айтып, чогулгандарды жана мени абдан кубантты. Эми Кыргызстан эгемендүү өлкө деп дагы айта алабыз. Ондогон аксакалдары Кыргызстандын баатыры, патриот, жигиткер азчылык билдирип, муну парламентте жарыялоомду суранышты деп билдирди Талиева. Карагулжада дарыяга түшүп кеткен 8 жаштагы баланы издөө иштери улантылууда. 23 апрелде Ош облусунун Карагулжа районунда Тар дарыясына түшүп кеткен 2017 жылы туулган баланы издөө үчүн жерине 10 куткаруучу чыкты. Бул тууралуу Өзгө Чогуу абалдар министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, Карагулжа райондук номер 66-4 куткаруу бөлүгүнөн 5, Кара Суу райондук номер 25 Өзгө Чогуу абалдар министрлигинен 5, жалпы 10 куткаруучу тартылып, издөөнү улантууда. Эскерте кетсек, бала 20 апрель күнү сууга түшүп кетип, ошондон бери издөө иштери жүрүүдө. Акыйкатчы институту абактагы Рита Карасартовадан кабар алды.
Акыйкатчы институттун кызматкерлери номер 21 тергөө абагында жаткан укук коргоочу Рита Карасартовадан жана башка аялдардан кабар алды. Бул тууралуу институттун маалымат кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, институттун кызматкерлери СИЗО 1-дин аялдар кармалган корпусуна барышып, алардын укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүшкөн. Айрым аялдар ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү жана медициналык жардамдын жетишсиз болуп жатканына нааразы болушкан. Мындан улам абактагыларга тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү боюнча тиешелүү жактарга сунуштар берилген. Ошондой эле институттун кызматкерлери укук коргоочу Рита Карасартова менен да жолугушуп маектешишкен. Укук коргоочу менен чогуу камерада дагы 3 аял кармалып турат. Ал кармоо шарттарына жана мекеме кызматкерлеринин аракеттерине даттанган жок, бирок мурдагы камактагы мезгилинде саламаттыгына зыян келгени жөнүндө айтып, жакында эле операция болгонун жана учурда медициналык кароого муктаж экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Стамбулдагы жер титирөөдөн 150дөн ашуун адам жабыркады. Туркиянын Стамбул шаарында 23 апрелде күчү 6,2 балга жеткен жер титирөө болду. Өлкөнүн расмий органдары табигый кырсык бир катар имараттарга зыян келтиргенин, андан 150дөн ашуун адам жабыркаганын жана күн бою бир нече жолу жер силкингенин кабарлаган. Түркиянын өзгө чордалдардын алдын алуу жана кесепеттин жоюу башкармалыгынын маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Стамбулдан батыш тарапты көздөй 80 чакырым алыстыкта жайгашкан. Алгачкы силкинүү жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:13 катталса, андан соң 12:49 жер дагы титиреп, анын күчү катуу сезилди. Бул соңку убактарда 16 миллиондон ашык адам жашаган шаардагы эң күчтүү жер титирөө болду. Туркиянын билим берүү министрлиги Стамбулдагы мектептердин ишин 2 күнгө токтотту. 2023-жылы февралда Туркиядагы ырааттуучу зилзала болуп, анын кесепетинен 10 миңдеген адамдар каза болгон. Депутат Сурабалдиева жер мунапысынын мөөнөтүн узартууга чакырды. Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жер мунапысынын мөөнөтүн узартууну суранды. Бул тууралуу депутат Сурабалдиева 23 апрелде парламентте айтып чыкты. Анын айтымында, Бишкектин айланасындагы айрым жаңы конуштардын тургундары жер мунапысынын алкагында кызыл китептерин алып жетишпей калды. Буга мисал катары Сурабалдиева Аскаташ конушунун келтирди. Мындан улам депутат президенттин администрациясы жана өкмөткө кайрылып, жер мунапысын узартууга чакырды. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башалмандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. 2021-жылы 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021-жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Бишкек шаардык мэриясы бул ишти быйыл жыл аягына чейин бүткөрүү пландалып жатканын билдирген. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4 степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.
Чүйдө сүт ташыган унаа жарылып айдоочу каза болду. Чүйдүн Жайыл районунда газ элич үлгүсүндөгү сүт ташыган унаанын газ баллону жарылып 35 жаштагы айдоочусу каза болду. Бул тууралуу 23 апрелде облустук милициядан билдиришкен. Маалым болгондой окуя 22 апрелде саат 5:30 чамасында Бишкек-Ош-Унаа жолунун 64-чакырымында болгон. Анда баллон машинеге метан тотулгандан кийин жарылуу орун алган. Учурда май куюучу жай ишин убактылуу токтотту, тергөө жүрүп жатат. Бишкекке поезд менен Европа жана Түндүк Америкадан туристтер келди. 23 апрелде Бишкек шаарына Англиянын Golden Eagle Luxury Trains туристтик фирмасына таандык туристтик поезд келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Поезд маршруту Алматы, Бишкек, Балыкчы, Ташкент, Бухара, Ашхабад, Хива, Китап, Дүйшөмбү, Самарканд, Маргилан, Кокон багытында жүрөт. Поезд 18 вагондон турат. Алардын ар бири жогорку деңгээлдеги ыңгайлуулукка ээ, ошондой эле ресторан вагондор менен жабдылган. Бул поездде Батыш, Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрүнөн келген 60 ашуун чет элдик туристтер саякаттап, өлкөбүздүн кооз жерлери менен таанышып жатышат деп айтылат анда. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы поезддин жүрүшүн так графикке ылайык камсыздап, Бишкек 2 темир жол бекетинде конокторду салтанаттуу тосуп алуу иш-чарасын уюштурган. Бул туристтик сапар Кыргызстандын туристтик дараметин арттырып, регионалдык кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган маанилүү кадам. Кыргызстан табигый байлыктары, тарыхый мурастары жана меймандостугу менен дүйнөлүк туристтерди өзүнө тартууну улантат. Туризм тармагындагы мындай демилгелер өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жана эл аралык аренадагы аброюн көтөрүүгө зор салымын кошот дешти мекемеден. Кызылкыяда тоноочулукка шектелүү 2 жаран кармалды. Кызылкыя шаарында видео байкоо системасынын жардамы менен тоноочулук фактысы ачыкка чыкты. Бул тууралуу 23 апрелде Баткен милициясынын басма сөз кызматы билдирген. Кабарлангандай 60 жаштагы Ноокат районунун тургуну милицияга кайрылып, белгисиз 2 жарананы күч менен коркутуп Samsung Galaxy A52 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун тартып алышканын билдирген. Бул факты боюнча тоноочулук беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Окуя болгон жерде кызмат өтөп жүргөн Баткен милициясынын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө ротасынын милициянын сержанты Абдиев видео байкоо аркылуу текшерүүдөн жүргөн багытын аныктап, 1987 жылы туулган Кадамжай районунун тургунун жана 1985 жылы туулган Ноокат районунун тургунун Кара Суу районунан кармап келген. Жабырлануучуга телефону кайтарылып, шектүүлөр убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда.